Sansız bölümüne giriyoruz. Alar uyumuna azıklaşır. Gereğini geçke canlandırmayın. Kumuskalardan uyumu kichikeyene bir dövöçü. Бирок анын ичинде 1000 деген кумурскалар жашайт. Ал эми уюктун ичи кандай болду экен? Жаш кумурскалар өзүнчө бир бөлмөдө бала бакчага багылат. Аларды тарбиячы кумурска карайт. Bir günü bala kumuskalardı uyuktun için көрсөтүүгө алып чыкты. Бул күн балдар үчүн чоң окуя болду. Себеби алар сыртка чыга элек болчу. Аларга бар Uyuktun içi көп кабаттуу үйгө окшош экен. Бала кумурскалар кабаттан кабатка чыгып, ийри бойлуу жолдордо бара жатышты. Алардын баарына тагып кайгарашып, жарыша суроо берип жатышты. Ай, бул жолдорду ким салган? Жумушчу кумурскалар салган. Ушунун баарын кантип курушту? Билесиңерби? Жумушчу кумурскалар абдан эмгечил болушат. Тыным албай иштешет. Жол гана эмес, жаңы бөлмөлөрдү да курушат. Уюкту оңдоп тазалашат. Уюкта ар түрдүү бөлмөлөр бар. Мисалы, уктоочу бөлмө, балдар бөлмөсү, тамак аш сактаган кампа жана башкалар. Уюктун ичинде жумушчу кумурскалар турпак кызмат кылып жүрүшөт. Тигине эки кумурска өзүнө чоң бутку сүйлөп жатат. Дагы бирөө жалбыракты кампага алып келди. Иш абдан кызуу жүрүүдө. Балдар, силерге дагы суроо менен кайрылсам, уюктун ичи эмнеге окшош экен? Уюктун ичи мода үйлөргө окшош экен. Дагы болсо аякта көп комнаталар бар экен. Демек, комната деген эмнедегилер кыргыз тилинде бөлмөлөр бар экен. Демек, кумурсканын уюгунун ичинде дагы кандай ар түрдүү бөлмөлөр бар экен. Алар кандай бөлмөлөр экен? Магдем кошумчалайбыз. Алар чоң бөлмөлөр. Аны караса, адамдар караса, ал кичинекей болгону менен кумурскалар киргенде ал үй чоң болуп көрүнөт экен, Жакшы. Ушул чоңойгон бөлмөлөрдү, жолдорду кимдер турат экен? Канараяны? Кумурскалар, кандай кумурскалар? Кандай? Эмгекчил. Батенелер кумурскалар барбы? Кандай кумурскалар турат экен? Бактырбек айтып койсоңуз. Эмгекчил кумурскалар, чоң кумурскалар, жолдор кошуп, ушу бөлмөлөрдө кумурскалар. Жакшы, азаматсыздар, рахмат. Эми ал жерде кимдер кызмат кылат деп ойлойсуңар? Сафия? Ал жерде кичине кумурскалар жок, кумурскалар кызмат кылат деп ойлойм. Жакшы, азамат. Эми мындан ары окуя кандай болот деп ойлойсуңар? Булар эмне болуп кетчи? Биз оңуз жана өлгөн жана Дагы бирөө жалбыракты кампага алып келди. Иш 60 суюктук
toprakты кампага алып кирди. Iş abdan kızığı жүрүүдө. Булар эмне өтөчү? Биз комуз жана өлгөн жандыктарды жеп, жер бетин тазалайбыз. Ушинтип жаратылышка чоң пайда алып келебиз. Тетиги кумурскалар сырттан курт, жалбырак, дар ташып келишет. Анан аны уюктагы жумушчулар кампага ташып киргизишет. Азыктын баары өз-өзүнчө бөлүштүрүлөт. Мына бул кампада дам бар. Дагы бир кампага курт, комуз, демелер коюлат. Жалбыракты майдалап, кампага топтон беришет. Кампадагы азыкка өзүнүн кышкыл суюктук чыгарып, бүркүп коюшат. Ошондуктан азыктар көккө чейин бузулбай турушат. Кумурскалар кампада азыктын көптүгүнө аябай кубанышты. Ура! Тамак көптүрбөйбү? Тамак кайдан келерин алар билишчемесине. Андан ары жүрүп отуруп, уюктун ылдый жагына киришти. Бул жерде биз кышкы суукта чогулуп уктайбыз. Күн жылганда кайра жогорку кабатка жөнөбүз. Уй, анда кышында üşümedi экенсиңер. Балдар. Анда сизге суроо. Уюктун ичиндеги кампа деп жатабыз. Бул деген кампа деген эмне деген айтып койгочу. Эмне түшүндү кампа деген эмне экен? Даяна. Тамак аштарын сакташат экен, жакшы. Дагы ким? Кыш мезгилине даярдык көрүшөт экен. Демек жаратылыштын тазалыгына булар кандай жардам берет экен бизге? Дагы амет. Демек таштарды да. Терip bizge emekatken жаратылышты тазалууга жардам беришет экен. Аяна кошумчалайсың бе? Жакшы. Алар эгер суук болуп кетсе, кайерге барып жашайбыз болот? Дагы Амарлен. Алар суук болуп кетсе, алар өздөрүнүн ысык көлгөлөрүнө барат. Демек, дагы канчанчы кабат экен? Үстүнкү кабатка чыгышат экен, ылдыйкы төмөнкү кабатка чыгат экен. Бул жерде айтылып жатат. Амир үстүнкү кабатка эмне кылышат экен? Чыгышат экен. Жакшы. Эми караңдар балдар, ушул жерден айтып жатат. Эми биз да отат. Эне кумурскалар балдарды алып кетти деп атат. Коюңар, мындай кийинки эне кумурска эмнени айтып берет деп ойлойсуңар? Ана, Сабия. Жомоктарды айтып, балдарын катып, алар жомокторду Демек, жомок айтып, жомокторду угуп, уктайт деп ойлойсуңар, Демек, жатакана бөлмөлөрүндө. Дагы кимдин ою бар? Мадрен. алардын атасы, апасы келип балдарын жаткызып, жомоктарды айтып бергенде, алар балдар уктап калгандан кийин алар дагы өзүнүн бөлмөсүнө келип жатышты. Жакшы, Азамат, анда улантырабыз. Ооба, жылуу жатабыз. Алар кайра жогору чыгып, эне кумурсканын бөлмөсүнө келишти. Эне кумурсканын денеси чоңураак келип, канаты байкалып турду. Эне кумурска уюктан чыкпайт. Ал жумуртка туруп, кумурсканын баары жумурткадан чыгат. Эне кумурска балдарды бир сыйра жыттап, сылап койду да мээли түбө сөзгө аралашты. Келгиле балдарым, силерге чоңоюп калдыңар. Уюктагы жашоо тартибин айтып берейин. Биле жүргүлө. Бул жерде баары мага тегиз башынып турушат. Биз жалпы уюкту абдан жек көрөбүз. Уюкта тартип да катуу. Ар бир кумурска өз ишин так аткарууга тийиш. Алар кантип баарын айттырбай эле билип турушат. Биз абдан сезгич жаралган жанбыз. Муратыбыз менен эле баарын сезип билип коебуз. Ак милдет иштейбиз. Тапкан тамагыбызды чоңго жейбиз. Бизде тартип гана эмес, ынтымак да бар. Балдарым, силер да ошол сапатты ар дайым сактагыла.
эне кумурсканын айткандары бала кумурскалар үчүн абдан кызыктуу болду. Үн коштогондор Жээнбек Момошев, Нургиза Жекшенова, Максат Жабат Карлыгач, Байгазиев Барсбек, Бусурманкулова Мээрим, Шүкүралиев Азирет. Текстти окуган Бакытбек уулу Адилет. Азаматтар, андай балдар. Ушу окуганыңыз аудиокитеп боюнча силерге азыр акыркы суроо берсин. Эне кумурска эмне деп балдарга өзүнүн кеңешин айта алды. Эмне деди? Сафия, айтып койчу. Балакайда, силер күчтүү болдулар, жолдошlar. Силер чыныкыларга жардам бердилер. Силер жакшы болдулар. Адамдарга ишен алар бизди көрүшөтөн өздөрү алышы мүмкүн, же бизди өздөрү коюшу мүмкүн деп айтты. Айта, мен ана кошумчалайбыз. Demek kararla baldak uşul okugan жумуңуздан силер эмнени өз алдыңарча жыйынтык чыгара алсак эмне кылышыбыз керек экен, кандай болушубуз керек экен, кумурскаларды кимдерге окшото алдыңар? Амир. Biz kumuskalarga okşap ıstımaqsуу болуп жашашыбыз керек. Бизге жардам беришибиз керек. Демек ошондо биз дегенде кимди ойлойбуз? Адамдарды, Азамат. Марлем, чалып кой. Мен кумускаларды адамдар деп ойлодум. Биз дагы кумускаларга окшап биз менен ынтымактуу болуп, бизге жардам берип, бирдикте мүмкүн иштерди даярдашыбыз керек. Керек экен. Жакшы, ата-энелер силерге суроо анда. Бүгүн сиз үчүн эмне маанилүү болду? Ушул жомоктун эмне, ушул жомоктун идеясы эмне экен? Кана айтып көрсөңөр. Жомоктун идеясы балдарды кандай тарбиялаш керек, кандай жомоктун идеясы балдарга кандай тарбия бериш керек, кандай тартипке чакырыш керек, ошол жөнүндө болуптур. Ошондо кандай болуп тарбиялашыбыз керек экенбиз? Мээнетке, ынтымакка. Жакшы. Ушул ата-энелер сиздерге ушул аудиокитептерди, электрондук китептерди сиздер кандай пайдаланып жатасыздар? Ушунун сиздерге пайдасы тийип жатабы? Айтып койсоңуздар. Пайдасы жетет. Ушун менен жомок менен тез балдарыбызды жолдобуз. Жакшы сөз менен ынтымактуу болгула деп жакшы жака жүргүзөбүз. Жакшы, Азамат. Анда эмесе азыр алдыңыздарга мен сиздерге баракча таратканмын. Ушул баракчаны демек кандай жомокто окулуп чыкканыңыздан кийин кандай жыйынтыкка келдиңер? Демек силердин ушул белгилеген бул жолдуу окуяларына, аңгемеге байланыштуу жоопторуңар туура келдиби? Балдар силерде демек бул жерде кумурсканын уюлу кичинекей дөбөчө экен. Демек туура Марлен тууралапты. Кумурскалар бала бакчада багылат. Туура. Кана кийин силер аяна. Кумурскалар жол жол эле эмес, бөлмөлөрдү бакырышат экен. Кумурскалар жер бетин тазалайт. Эне кумурска балдарды дайыма жыттап сулады деген. Демек буларга жыйынтык туура деп белгилеп, макул деп белгилепсиздер. Рахмат, катышып бергениңиздер үчүн.